Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен бүгүн сиздер менен тооктун санын духовкага бышырам ифтарга. Анан бир суюк тамак жасайм. Картошканы, 5-6 штук картошканы арчып, жууп, анан момундай чоң-чоң соломка кылып кесебиз. Эки пияз арчыдым, бирөөсү супка кетет, бирөөсү маринадка кетет. Картошканы туурап бүттүм, эми пиязды дагы чоң-чоң кылып туурайбыз. Мындай кылып туурап. Муну болсо мен супка өзүнчө туурап коем. Суюк тамакка. Мынакей тооктун буту 4 штук. Биз үйдө 4-өбүзбүз. Ар бирибизге бирден кылып жасайм. Көп жасасам желбей калат. Тооктун этин жууп алабыз, тазалап жууп. Андан кийин маринад ичине чейин кириш үчүн, сочный болуш үчүн монтип кескилеп алам. Этиңин ичине киргендей кылып кесип алабыз. Мынакей. Бул чоң тоок эмес, балапан тооктун сандары. Маринадка мен приправа для курицы дегенди алам, анан майонез. Башка эч нерсе кошпойм. Силер кыздар кандай маринад кыласыңар, бөлүшө кетиңиздер. Приправанын ичинде өзүнүн тузу болгондуктан туз дагы кошпойм мен. Мына бир пачка приправаны кошом. Анан 100 грамм, 150 грамм майонез кошом. Эгерде тооктун эти көбүрөөк болуп, картошкаңар көбүрөөк болсо, порциясына жараша көбөйтүп койсоңор болот. Майонезин дагы анан 2 пачка приправа кошсоңор болот. А мага 4 бутка жетиштүү. 4 санга жетиштүү меники. Мынакей мону тесиңер дагы астындагы картошкалар менен кошо аралаштырып чогуу мариновать этем мен. Мынакей аралаштырып бүттүм, эми муну биз жарым саатка чейин коюп коебуз. Эттерине майонез, приправа сиңгенден кийин анан духовканын 300 градусуна коюп, 280-300 градусуна коюп, жарым саат 40 мүнөт бышырам. Азыр сайып койдум духовканы, ысый берсин. Анан мынакей. Салабыз. Фольга менен уруп койсоңор листтериңер таза болот. Күйбөйт. Түбүнө жабышпайт. Фольга жок деле салсаңыздар болот. Өтө көп толтура салбайм мен. Мындай аз-аздан 2 листке салам.
Муну менен, бул рецепт менен балыкты да бышырсаңар болот. Мынакей салып алдым духовканын листине. Эми муну 280-300 градуска салып коем. Мынакей бышты кыздар. 40 мүнөттөн кийин чыгардым. Асты да, үстү да бышты. Эми муну тарелкаларга салам. Мына асты да күйбөй жакшы бышат экен да мындан. Аябай жумшак болуп, картошкалары да бышты. Мына салып алдым 2 тарелкага. Бул кызым менен балама салдым. Эмкисин күйөөм экөөбүзгө салам. Маринованный помидор. Кааласаңар салат кошуп койгула, кааласаңар бадыраң менен жегиле, ким эмне менен жегиси келсе жесеңер болот. Баарыңардын орозоңор кабыл болсун, тамагыңыздар таттуу болсун. Менин каналыма катталыңыздар, бөлүшүңүздөр, класс басыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун.